Социал-демократтар партиясынын башчысы лидерликтен кетти. Анын ордуна Султанбеков келди. Темирлан Султанбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдары түптөгөн социал-демократтар партиясынын лидери болуп дайындалды. Бул тууралуу партиянын мүчөсү Нурхан Жумабаева 12 февралда Facebook барагына билдирди. Султанбеков социал-демократтардын лидери болуп партиянын Бишкектеги кезектеги съездинде шайланды. Мындай чечим партиянын мурдагы лидери өз ыктыяры менен ыйгарымдарын тапшыргандан кийин кабыл алынган. Саясий бирикме съезд өткөргөнү жана Бишкек шаардык кеңешине шайлоого бара тургандыгы белгилүү. Өлкө боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 апрелде өтөт. Темирлан Султанбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жигердүү тарапташтарынын бири катары таанымал. Ошондой эле ал КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү болгон. Партия ыдырап кеткенден кийин социал-демократтардын мүчөсү болгон. Султанбековго чейин партияны Сейит Атамбаев башкарып келген. Ал бул партияны мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин КСДП партиясы биротолуу ыдырап кеткенден кийин жетектей баштаган. КСДП партиясы ал убакта өлкөнү башкарып турган Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы жаңжалдын айынан ыдыраган. Социал-демократтар аталган партия КСДПнын принциптерин жана идеяларын жолун жолдой тургандыгы боюнча бир нече жолу билдирип келишкен. Ошондой эле партияны парламенттин 7-чакырылышында өтүү максатында да болгон. Бирок 2020-жылдын октябрында өткөн парламенттик шайлоо саясий кризиске алып келген. Ал эми парламентте дагы деле 6-чакырылыштын депутаттары отурат. Булак Глоб Азия. Жанарбек Акаев парламент тууруларды колдогон 2 чоң мыйзам кабыл алды. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жемкорчулукту калкалай турган 2 мыйзамды парламент кабыл алды деген оюн айтты. Депутат бул тууралуу Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди. Жогорку кеңеш ошол өкмөт менен бирге Садыр Жапаровдун өзүнүн айрым интервьюларынан да көрсөңүз болот, 2 чоң ууруларды колдогон мыйзам кабыл алып берди. Бул жанагы ыктыярдуу декларация. Мисалы 700 000 айып пул төлөп туруп, буга чейинки мыйзамсыз жанагы байган ашып ташкан байлыгыңы $1 миллион ашкан мүлктөрүңү дагы өзүңө каттай берсең боло берет. Биз ага кылмыш үчүн козгобойбуз, эч нерсе кылбайбыз. Болгону мамлекетке 700 000 сом төлөсөң болду деген мыйзамды кабыл алып берди. Ыктыярдуу декларация. Экинчиси экономикалык амнистия. Салык төлөбөсөң дагы, башка кылбасаң дагы, ушундай мыйзамдарды өкмөт менен, бийлик менен жогорку кеңеш камыр-жумур аралашып туруп, мына чоң коррупцияга мыйзамдардын тобокелчиликтери да парламентте айтылдыбы? Мисалы сиздер каршы чыгып анын тобокелчиликтерин айттыңыздарбы? Мен колдогон жокмун, албетте. Бирок мен акыркы мыйзамда мен жыйынга катышкан жокмун. Бир гана Дастан Бекешевдин каршы болгонун көрдүк. Бирок тобокелчиликтерди биз тынбай айтып аттык.